Ал менен эркек ажыраша турган болсо турмуштан эркек киши ажырашып эле эң биринчи ойлой турган нерсеси эмне билесизби? Ажырашып ойлой турган эркектин эң биринчи нерсеси 18 жаштагы кыз болуш керек. Мен айтканымды кылыш керек, имандуу болуш керек, ата-энени урматташ керек. Ошол жаш сулуу красавица кызга үйлөнүштү ойлойт экен эркек киши ажырашса. Ал эми аял киши ажырашса эң биринчи ойлой турган нерсеси балдарымдын келечеги кандай болот? Балдарымды ток кылып, элден кем кылбастан кийинтип, ток кылып кантип чоңойтом, тарбиясын кандай кылам? Атасы мындай кылды, эми өзүм кантип тарбиялайм деп, балдарынын келечегин, карьерасын, чоң максаттарын ойлойт экен. Өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн максаттарынан кечип, ушул балдары үчүн өзүнүн өмүрүн, өзүнүн убактысын, өзүнүн энергиясын берет экен. Ажырашсаңар, буга эркекке аял табылат, аялга күйөө табылат деген сөз бул ката сөз. Ката сөз урматтуу мекендешим. Эмне үчүн? Эркек киши ар бир учурда аялды таба алышы мүмкүн, башка кызды таба алышы мүмкүн, бирок аял кишиге өтө кыйын болот. Кыйын үстүнө кыйын болот. Себеби ажырашкан учурда көбү жаман көзү менен эркекти эмес, аялды карап калат экен да, биздин коомубузда ушундай экен. Ажырашты, бир күйөө нептей алган жок, күйөөсүнө жакшы кызмат кылган жок. Балким күйөө да айып. 100% айып күйөөсүндө болушу мүмкүн, бирок баары бир көз караштын бардыгы ушул аялга келип такалат экен да. Аялга туура эмес терс көз караштар болот экен. Андан кийин аял ажырашкандан кийин эркек ажырашып туруп кыз балага дагы үйлөнүп кетиши мүмкүн экен. Бирок аял киши ажырашкандан кийин же экинчи болуп тиет. Айтор мурда кыз бала абалында эч качан бирөөгө тийбейт экен биринчи болуп. Же экинчи болуп тиет, же аялы өлүп калган бирөөгө тиет. Ушундай экен да. Ошондуктан да ажырашуудан мурда аял кишилер кээде тилиңер менен айтып коесуңар, ушу 3 талагымды бер, жообумду бер, мен кетем, сен сүйбөй калдың, мени внимание кылбай калдың. Внимание кылгандыгы үчүн сартан кечке иштеп атат ал. Келечегиңизди курайын деп атат, карыганда жакшы жашайын деп атат. Келечегиңизди, сиздин өмүрүңүздү ойлогондугу үчүн, сизге внимание кылгандыгы үчүн, сизди сүйгөндүгү үчүн сартан кечке бала чаганы багайын деп иштеп атат. Ошо иштеп атканынын өзү сизге чалканга убактысы жоктугу бул негизи сизге внимание эмес. Анан эмне бул, урматтуу эже карындашым? Эркектен кемчилик издесек көп, аялдан кемчилик издесек андан дагы көп. Айтайын дегеним эмне сөз? Кемчиликтерди жашырып, жамандыкты жашырып, жакшылыкты ашырып бактылуу жашашта эмеспи негизги максатыбыз. Негизи бүгүн үйлөнүп жаткан жаштарды карасаңыз, идеал кызды издешет. Идеал кыз болуш керек да аларга. Красавица дагы болуш керек, сулуу дагы болуш керек, фигуралары да келишкен болуш керек. Байдын кызы илажы болсо болуш керек, ата-энеси таза болуш керек. Бүт ушундай шарттарды коюп келишет. Идеал кыз издебе. Себеби өзүң дагы идеал эмессиң. Идеал эркектин өзү жок, ошондуктан идеал кызды издебей эле койсун. Өзүңдө жок нерсени өзгөдөн талап кылуу бул акмакчылык. Өзүң биринчи болушуң керек, өзүң биринчи ошону кылышың керек. Өзүң көрсөтүп туруп, андан кийин бирөөгө мындай бол же мындай кыл деп айта аласың. Башка учурда мындай кылышка, мындай дешке акың жок. Эгерде өзүңдө жок нерсе боло турган болсо. Аял негизи урматтуу мекендешим, эң бактылуу эркек ушул сапарга кетсе намысын, мал мүлкүңдү сураксыз бербей турган болсо, кону кошуна башкага намысын сактай турган болсо, байлыгыңды, мал мүлкүңдү сактап, балдарың туура тарбия бере турган болсо, бул дүйнөнүн жакшылыгынын жарымы берилиптир сага. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го хадисинде, дүйнө өзү матах, буюм. Ошол матактардын эң жакшысы салих аял дейт да. Салих аял экен. Бизди жүп-жүп кылып жаратты бактылуу жашаш үчүн. Бирок кээ бир учурларда мисалы эркек киши үйгө келип эс алат да. Көчөдөн күрөшөт, саартан кечке күрөшөт, ушу акча табайын, бала чагамды багайын деп күрөшүп келип үйгө келип эс алат. Эгерде үйгө келип эс албаса, эркек киши эч жерде эс ала албайт. Көчөдөн кыйналды, шефтен сөз укту, охранадан сөз укту, аяктан бияктан сөз угуп, бараң 1,5-2 миң сомго иштеп келет, анан жүк үстүнө жүк болуп, сөз үстүнө сөз болуп, проблемаларды 1000 түрүн жыйнап койгон аял боло турган болсо, күйөөсүнүн башын жеп, мээсин чагып, анда бул эркектен өткөн бактысыз эркек жок. Жана айттык себеби, эркек киши үйдө эс алат деп. Үйдөн качып аткан болсо эркек келишин ордуна, качып калган болсо үйдөн, демек ал жерде урматтуу эже карындаштарым ошол маселеде ойлонуш керек. Эркектин үстүнө жүк болбош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Хадича энебиз, ошондой аял болгон.
бүткүл мушриктер, бүткүл мамлекет элестетсеңиз, бир эмес, эки эмес, үч эмес, бүткүл мамлекет ошол уруулар бүт бардыгы пайгамбарыбызга таш атып каршы чыгышкан башында. Бирок ким туруп берди алдында? Бардыгы качып кетсе да, туугандары кетип кетсе да, ким алдында туруп берди? Хадича энебиз. Хадича энебиз, урматтуу эже карындаштарым. Ошондуктан да дуа кылган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиздин ортосунда мээрим махаббат кандай болгон болсо, ошондой мээрим махаббатты берген деп дуа кылабыз. Урматтуу эже карындаштарым, биз мечиттерде дуа кылган учурда Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабаннар. Аллахым бул дүйнөнүн хасанатын, ахиреттин хасанатын, бул дүйнө ахиреттин жакшылыгын бергин деп дуа кылабыз. Ошол бул дүйнө ахиреттеги жакшылык. Маани берсеңиз, бул дүйнөдө гана эле эмес, ахиреттеги хасанатты дагы айтып атат, жакшылыкты дагы бергин деп. Эң жакшы дуа ушул да, бул дүйнөдө ахиреттеги хасанатты, жакшылыкты бергин деп. Ошол жакшылык бул аял экен да. Себеби биз, мисалы, мен өлө турган болсом, жакшылык сооп иштеримди өзүм менен кошуп алып кетемин. Анан никесиндеги аялы ошо акыретте чогуу болот да. Алып кете турган нерсе экөө боло турган болсо, биринчиси жакшы амал, салих амал, экинчиси ошо сиздин аялыңыз экен. Бейиште да ошонун аялыңыз менен чогуу болот экенсиз. Ошондуктан дуа кылган учурда ушул дүйнөдө бактылуу болуш үчүн, жашооңдо бактылуу жашооңдо, бул эле жашооңдо эмес, акыреттеги жашооңдо дагы бакыт сурай турган, бакыт алып келе турган аялды сурап дуа кыл экен да. Себеби кээ бир аялдар өтө каттуу проблема, а кээ бир аялдар бейишке жете элей турган бейиш жолу болуп эсептелет. Хасанат экен. Бул дүйнө акыреттеги хасанат, бул жакшы аял. Ошол эле учурда эркектерге дагы байланыштуу маселе. Кээ бир эркектер ошол тозок да аял үчүн. Урган, соккон, кулагын сындырган, кулагын кесип алган, мурдун кесип алган, сөккөн, урушкан, ызы-чуу кылган. Кимде ким жаман эркекке сабыр кылса, аялдар угуп коюңуздар, кайсыдыр бир аял жаман эркекке сабыр кылса, жаман мүнөзүнө сабыр кылса, Аллах та барак ва таала ошол аялга сабыр кылгандыгы үчүн Асия энебизге берген даражаны берет дейт. Ал эми кайсыдыр бир эркек жаман аялга сабыр кылса, тилинин узундугуна сабыр кылса, сүйлөгөнүнө, жаман сөздөрүнө сабыр кыла турган болсо, өзүнө, сөзүнө сабыр кыла турган болсо, Аллах та барак ва таала ал эркекке Айюб алейхиссаламга берген даражаны берет дейт. Ошондуктан да сабыр. Эркек киши көп нерсеге бул үстүндө рисковать этет, тобокел кылат. Бизнесте дагы, бир машина алганда дагы эч бир нерсени билип болбойт да, себеби эртең эле бузулуп калышы мүмкүн, эртең эле бирдеке болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол рисковаттын ичинде эң чоң тобокел ушул 20 жаш, 25-тин тегерегиндеги, жаш тегерегиндеги тобокелчиликтердин эң чоңу бул аялга үйлөнүү, кызга үйлөнүү болуп эсептелет. Машина алсаң адаш, үй алсаң адаш, бирок аял алганда адашпа. Машинанын моторун башка коюп аласың, үйдү сатып квартира алып аласың, же башка жакшыраак районго көчүп кетесиң. Америка, Нью-Йоркко каласаң көчүп кетесиң, Марска көчүп кетесиң. Бирок аялың жакшы болсо каалаганыңды кыласың. Аялың жаман болуп, буттан тартып, сени өстүрбөй өлтүрө турган болсо, анда пешенеңдин шору. А кээ бир аялдар үчүн да ушундай. Эгерде күйөөң начар чыгып калсачы, кээ бир эже карындаштарды таң калам. Ушул билими бар, илими бар, сабаттуу, анан бай деп эле бирөөгө тийип турмушка чыгып кетет да. Ушу илими, билими, мугалимдик кесиби бардыгы карьерасы өлөт да ошол жерде. Ал алкаш, ошо акчасы үчүн кызыгы тийип кетти. Ошондуктан иман башка нерсе, илим башка нерсе. Илимди каалаганча англис тили, кытай тилин дагы үйрөнүп ал. Илимди алдың, бирок иман болбосо, ошол иман аркылуу биз негизги маселеге, максатка жетебиз да. Мисалы үчүн, илим ала китепти окуш дей турган болсок, илимди окудук, китепти окудук. Эми ушул китепти ичиге амал кылышка үндөй турган нерсе иманыбыз да. Мисалы, сиз билесиз, илимди окудуңуз, китептен окудуңуз, арак ичиш арам. Сиз китептен окудуңуз, окугансыз, ушу китептен окугансыз, ушу аракты ичиш арам. Бирок ошол арактын ичпештик үчүн сизге иман керек да. Иман сизди ошо арактан тосуп калат. Бул негизги маселе, көрдүңүзбү? А кээ бирлөрдө илим бар, кээ бирлөрдө иман жок. Иман жоктугу үчүн кээ бир кыздар ошол байлыкка, акчага алданып кетет да. Жакшынакай, татынакай, сулуулук десең сулуулук, илим десең илим, билими бар. Бардыгы ушул билимдүү жигитке, илимдүү жигитке өзгө окшош имандууга турмушка чыкпастан акчага алданып, ошо акчага турмушка чыгып кетет дагы. Кор болуп, түймөсүн көтөрүп, ажырашып, анан сойкул көчөсүгө кирип кетип, мындай мисалдарды толтура тапса болот. Ошондуктан да акча алууга кызыкпа. Акча алууга кызыкпа. Акчаны чогуу бирге жол катары таап кете бересиңер. Жол катары кылып кете бересиңер. Бул жол катары боло турган нерселер.
эркек аял үчүн, аял эркек үчүн хасанат болот экен бул дүйнөдө. Негизи эле эркектер мен айтып коеюн, аял үчүн эң оор нерсе, дүйнөдөгү эң оор нерсе, мындан өткөн оор нерсе жок. Бул оор нерсе күйөөңдүн, өмүрдүк жолдошуңдун башка аялы бар экен, же ойношу бар экен, же башка кыз менен сүйлөшүп атыптыр деген сөз аял үчүн эң оор нерсе. Бул катастрофа, аял үчүн эң жаман нерсе ушул. Ошондуктан да биз сөз кылган учурубузда, баян кылган учурда эркек менен аял чогуу сүйлөшүп жатсаңар, сүйлөшсөңөр, эч качан башка аялдар тууралуу сен сөз баштабагын дейбиз да. Себеби миң түрлүү ойлор айланат бул жерде. Башка аял дедиби бул деп башталат да баардык нерсе. Аял үчүн эң оор нерсе башка аялдар сөзүнө түшпөстөн, тилинен түшпөстөн сүйлөп калган эркек да бул. Мындан өткөн оор нерсе жок. Кызганыч, сезимдер бүт козголот. Эркек кишиге ачуу келсе акыл кетет го. Ачуу дагы келип, акыл дагы кете турган учур аялдар үчүн бул ошол башка аялдар темасы козголгондо. Ошондуктан бул маселеде ойлон эркек. Бул маселени козгоба. Бир хикая бар, окуя бар. Эр катын күндө урушат экен. Сөздөн, көздөн, ар нерседен талашып, бири-бирин урушуп, күндөрдөн бир күн эркек мен сенин тажадым, тойгоздуң керектүү 3 сөздү билип турасыздар, 3 сөзүн айтып туруп, качан кедей болуп, факыр болуп, мискин болуп, көчөдө калып кетмейинче сага үйлөнбөймүн, никеме кайра албаймын деген сөздү айтат экен. Кийин аял кетет экен, бу эркек катыган нандарын жеп, кыйналып, сыздап, үйдөн берекеси кетип, кыйналып, кайра айткан сөзүнө өзү өкүнүп, эми айылдын молдосуга барат экен. Молдокеге барып жолугуп, молдоке мен ушундай сөздү айтып койдум, кедей болмойнчо кайра никеме албайм деген сөздү айттым десе, баягы молдоке карап туруп, сиздин маселеңизге мен жардам бере албайм, оор экен, сиз шаардын молдосуна барыңыз дейт экен. Шаардын молдосуна келет экен. Молдокеге келип, ажеке мен ушундай болду, окуяны айтып берсе, бул маселеңиз оор экен, бул маселени мен чече албаймын, сиз казыга барың дейт экен. Казыга барат экен. Казы дагы карап туруп, бул маселеңизди мен чече албаймын, кечириңиз дейт экен. Бирок ушул казылыкка дагы, молдолукка дагы киришпестен бир амалкөй, такыба адамды тааныймын, ошого барып көрбөйсүзбү деп сөзүн айтат экен. Макул анда деп ошондо арегин алып чыгып, издеп жүрүп эч таппайт экен. Анан бир дүкөндүн алдыга келип турса, бир канча мүнөткө туруп калса, дүкөнчү чыгып, азамат жигит, не кылып атасың десе, ушундай даанышман адам бар экен, ошону издеп жүрөм, таппай жатам. Ошо даанышман адам дарактын астында турат, көрдүңүзбү? Факирана кийинген даанышман адам. Ушул кишиби, буну эч ким даанышман дебейт го дейт. Сиз барып бир сүйлөшүп көрүңүз, анан жыйынтык чыгарыңыз дейт экен. Ошентип бул жакындап келип, салам алейкеден кийин аксакалга суроосун берип, аксакал мен аялым менен урушуп, келишпестен, кетише турган болуп, кесише турган болуп, сөздөрүбүз бири-бириге бат келбестен, сас келбестен, кедей, факыр, мискин, ушул эң ажыз, эң жакыр, эң жаман күнүм келип калмайынча, ошол күн келгенде гана сени никеге аламын деп сөзүмдү айтып, жообун берип койдум эле, кандай кылсам болот дейт экен. Анда аксакал карап туруп, бүгүн сиз Куран окудуңузбу? Жок, бүгүн ар кандай ойлор менен Куранды окуган жокмун. Бүгүн сиз багымдат намазын окудуңузбу? Жок, окуган жокмун. Бүгүн сиз ата-энеңиздин ал акыбалын сурадыңызбы? Дуасын алыңызбы? Жок. Ата-энем эч оюмда жок мен. Ошондо баягы аксакал карап туруп, бүгүн сиздин багымдат да окубаган болсоңуз, ата-энеңин кызматын да кылбаган болсоңуз, ошол эле учурда Куран да окубаган болсоңуз, эң нурсуз, эң жаман, эң ажыз, эң караңгы күнүңүз, керек болсо түнүңүз ушул. Бүгүн аялыңызды барып никеге алсаңыз болот дейт экен да. Кээде себептерди издейбиз биз адамдар. Биз адамдар себептерди издейбиз. Аялымдын кемчилиги мындай, ошон үчүн жакпай калды. Эркек киши кээде, мисалы 25 жашта үйлөндү, 20 жаштагы кызга үйлөндү, ошентип аракет кылышты башташат, жашоонун кыйын түйшүктөрүнөн бардыгынан өтүп чогуу башташат, 2-3 перзент төрөп берет баягы аял. Кайсыдыр күн болбосун баягы
өмүрлүк жолдошум ушул деп туруп берет да аял киши. Анан 30-35 жаштан кийин эркекке кичине акча келишти баштайт. Бизнеске киришти, себеби буга чейин күйүп келди, рисковать этип, кебин жашоодон тажрыйба алып, акча кармап калды. 35-40 жашка келип акча көйгөндөн кийин алдыдагы аялы хуник, жагымсыз, кандайдыр бир эскирген бир машина окшоп көрүнгөндөн баштайт. Анан машинаны жаңылаганды каалап калат. Мен эркектерге айтарым, ошол аял биринчи турмушка чыгып, кыздыгынан ажырап сизге аял болуп бергенден кийин, жаман күндөрүңүздө бүт сабыр кылып караңгы түндөрүңүздү алдыңызда туруп бергенден кийин, жакшы күндөрүңүздө дагы чогуу жашашка акысы бар. Бактылуу күнүңүздө дагы чогуу алдыңызда туруп ойногонго акысы бар анын дагы. Урматтуу эркек ойлон бул маселеде. Бул кыянаттык болуп эсептелет. Эң чоң жаман нерсе бул кыянаттык. Ошол эле жагымсыз караңгы күнүң кайсыл десе, бул бизге дагы сабак болуп калсын. Куран окубадыңыз, багымдат окубадыңыз, ата-эненин дуасын, кызматын кылбадыңыз. 3 нерсе экен. Бул нерселерди кылганга аракет кылышыбыз керек. Мен чоң эле ажыны тааныймын. Ошол бизнесим жакшы жүрүп кетсин, жакшынакай иш кылып кетейин десең, күн сайын сарылап туруп Вакыя сүрөсүн оку дейт да. Ата-эненин сөзсүз дуасын ал, массажын кыл, кызматын кыл. Андан кийин көчөгө рызык бергени чыккын, ушундай жолдоруң ачылат деп айтат эле да. Бир адам аялы менен күндө урушат экен. Ызы-чуу кылып, баягы хикаялар, окуялар адамга эсте калат. Ошон үчүн мен хикая окуяны айтып, көп элдерди аят хадисти мисалы ушунча айтсаң да эсиңде калбайт да, эч ким эсинде калбайт. Бирок мына окуялардан адам өзүнү көрөт да. Менин кемчилигим ушул жерде экен деп окуянын эсте да калат, анан сабакта калат. Ошондуктан окуяны көп айтам. Бир адам ушинтип аял менен урушуп, ызы-чуу кылып, үйгө батпастан, көчөгө батпастан, кайга барарын билбестен, акыры ызы-чуу кылып, бир не кылсам экен деп даанышман адамдын алдыга барат экен. Даанышман адамга алдыга барып, ушул аялым менен эч келише албаймын, ызы-чуу үстүнө ызы-чуу, анын тили узун, андай мындай деп айтор 1000 түрдүү жаманды айтат экен. Бизде да уккан учуруңда аял киши айтса күйөөсүн жамандайт, күйөөсү айтса аялын жамандайт да, бири-бирин толко жалаң жамандамай. Даанышман адам угуп туруп, сиздин колуңуздан келишинче азыр жакшы иш кылып калыңыз, 1 ай эле өмүрүңүз калды, 1 ай тегерегинде өмүрүңүз калды дейт экен. Баягы адам аялыма не дейин, ага не дейин, буга не дейин десе дагы ушу 1 ай тегерек өмүрүңүз калды, билгениңизди кылыңыз дейт экен. Баягы эркек өкүнүп, эми өмүрүм 1 ай калыптыр, бул өмүр оюн нерсе эмес деп жолдон чыккан ар кимден салам берип, жылмайып, 1 ай өмүрү татыктуу өткөзөйүн деп ойлонуп, бир кайгырып, баягы караңгылык жүрөккө тук этип келип, канжар сайгандай саят да. Качан сенде бир проблема ойлондурса. Кокусаң эле маанайың жакшы болуп турат, бирок ошол жакшылыкты, маанайыңды, жылмайып турган жүзүңдү ошо караңгылык келип, канжарын сайып бузуп кетет да. Бул не десеңиз, сиздин чала калган иштериңиз. Муну дагы ошо чала калган иштери кыжаалат кылып, бирөөнү капа кылган, кайрыткан, ошолордон кечирим сурап, кону-кошунасынын акысына киргенмин, адал кылдым деп кечирим сурап, ага келип, буга келип, акыры үйүнө келип, аялына дагы жылмайып карап, белегин берип, кечириңиз аялым, жубайым, ушунча жакшылык кылдыңыз, мен ойлоп көрдүм, өмүр жолунда мен ката кемчиликтерди көп кылыпмын деп кечирим сураса, аял дагы жийип кетип, өмүрлүк жолдошум оңолуптур, өзгөрүптүр деп, андан дагы мен дагы кечириңиз, негизи мен итти кылганмын, көп сүйлөймүн, көп жаман сөздөрдү айтам сизге, жашоодон наалыймын деп ар нерселерди айтып, аялы да кечирим сурап, эркек дагы кечирим сурап, көздөрүнөн мөтөрөгөн жаш агып, ошол жерде бири-бирин кучактап отуруп калат экен. Эркек киши өзгөрөт экен 180 градуска. Түнү менен ибадат, намаз окуп, себеби өлүм жакын, 1 ай тегерегинде өмүр калды. Ал молдонун айтканына ишенет. Мисалы чубак ажы барып, сен өлөсүң 1 айда дегендей эле маселе болуп калат да. Чубак усоз айтса баары өлөм деген ишеничте болот да. Ошол сыяктуу эле бул дагы ишенип алып, ыйлап, сыздап, ар нерсе болуп 1 ай өтөт экен. Бардыгы менен мамилеси жакшы. Аял дагы хоп дейт бардык нерсеге. Кызматында. Бардык жашоосу жакшы. Бирок өзүнүн ичинде караңгылыгы бар. Себеби өмүрү бүтүп атканын билип атат да. 1 ай өттү, бирок өлгөн жок. 1 айдан 1 ай тегерегиде деле бул аксакал
Балким 2-3 күндөн кийин өтөрмүн деп сабырын кылып зикирин кылат экен, бирок 2-3 күн өтөт экен, 10 күн өтөт экен, өтпөйт экен да, каза болбойт экен. Ошентип аны ойлонуп кайра молдокейге келип, молдокей сиз бир ай тегерегинде өмүр кал дедиңиз эле. Кудайыма шүгүр азыр үй бүлөм менен мамилем жакшы, бардыгы жакшы, бирок мен өлүмдөн коркот экенмин чындыгында. Өлүм мени ойлондуруп койду, бирок мен өлгөн жокмун десе, молдокей карап туруп, эртеби кечпи бардыгыбыз өлөбүз. Өлүм хак нерсе. Качан өлүшүңүздү мен билбеймин дейт. Бирок ушул өлүмдү себеп кылып семьяңызда кандай тынчтык болуп калды, өзүңүз байкаңыз. Кээ бир маселелерди Аллах үчүн кылыш керек, акча үчүн эмес, өчөшкөндүк үчүн эмес, ачуу үстүндө эмес. Аялдар бар, күйөөсүнөн корккондугу үчүн гана окуя бүттү, мен буга хикаядан сабак алып ушул нерселерди айтып атам. Кээ бир аялдар күйөөсүнөн корккондугу үчүн күйөөсүнүн кызматын кылат, балдарын багат. Кээ бир аялдар бар, ушу балдары үчүн гана күйөөсү менен жашайт да, болбосо күйөөсүн көргүсү келбейт. Кээ бир аялдар бар, кону кошунадан эл эмне дейт деп ошондон коркуп жашайт. Же бир тууган эжеси ажырашып кеткен, ажырашкан үстүнө мен дагы ажырашып ата энеме жүк болбоюн деп ата энеси үчүн гана чыдап жүргөн аялдар бар. Мен айтат элем, аракекке дагы аял дагы ушул себептерди издебестен силер Аллах үчүн жашагылачы, кандай өзгөрүү болот экен. Эмне болсо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бая мен айттым, Асия эненин даражасын берилет, Аюб алейхисаламдын даражасы берилет. Ошол сыяктуу чыдап жашагылачы. Аллах үчүн кылгылачы бардык амалыңарды. Ошондо кандай жашооңор өзгөрөт. Ортого бир себеп койбоңуз. Күйөөңүздөн корккон үчүн, балдарыңыз үчүн дебеңиз. Аллах үчүн кылсаңызчы. Күйөөңүздү урматтап сыйлаш Аллах үчүн болсочу. Жаныңыздагы эшек болсо, сиз дагы эшек болушуңуз шарт эмес го. Сиз таза жашаңыз, сиз ыймандуу болуңуз, сиз өзүңүз жакшы жагыңызды көрсөтүңүз. Ошондой экен, жакшы жакты көрсөтүп, жакшы жактарын эркек дагы аял дагы ушул нерсеге аракет кылыш керек. Эркек аялына айтат экен, эртең үйүбүзгө коноктор келет. Конокторду жакшы күтүп алышыбыз керек. Сиздин конокторуңуз, жакындарыңыз, ата бир туугандарыңыз келет деп айтпайт экен. Менин бир туугандарым келет, менин жакындарым келет, менин ата энем келет, бир туугандарым келет, ошого сиз жакшынакай дасторкон дайындаңыз, эртең түштөрдө келет дейт экен. Аялы ичинен жаман көрүп, макул дегендей кылып коет экен. Эртеси болот. Бирок бир нерсеге дайындалайын, бир нерсеге аракет кылайын дебейт да аял киши. Күйөөсү бир канча убакыттан кийин келип келет, үйдө эчтеке жок, эч нерсе даяр эмес. Эркек карап туруп, өмүрлүк жолдошум, эчтеке даярдабайсызбы, бүгүн менин туугандарым келет. Атасы не кыласы аларды өзүбүздүкү го, өзүбүздүн адамдарыбыз го, жакындарыбыз го. Үйдө не болсо, биз эмнени жесек ошону жеп кетишет да, анчалык дарыгерчиликтин не кереги бар дейт экен. Унчукпай кайра чыгып кетет экен үйдөн. Анан бир канча убакыттан кийин үйгө звонок болот экен. Эшикти ачса, күйөөнүн эмес, өзүнүн бир туугандары, ата энеси, жээндери эшиктин астында турат. Кызым, биз келдик, атасы. Кызы карап туруп, мындай муздак бир челек сууду үстүнөн куйгандай болот экен да. Кайра күйөөсүнө звонок кылып, телефон кылып, сиз неге мен ата энем келет деп эдиңиз, жакындарым келет, сиз өзүңүздүкүн айттыңыз го дейт экен. Сиздин ата энеңизби, менин ата энемби, не айырмасы бар? Атасы суранам, өтүнөм, жалынам, эми мынтип күткөн болбойт да ата энебизди. Азыр жакшыраак бир жерден заказ кылып тамак алып келиңиз, кафеден, бирдекеден. Азыр үлгүрбөймүн эч нерсе тамак кылганга, жетишпеймин, убакыт аз. Булар келишти, үйдө эчтеке жок айтарлык, жей турган, дейт экен. Жана эле мен келгенде ал жакындарыбыз болсо, бир туугандарыбыз болсо, өзүбүздүкү болсо, үйдө не болсо ошону жеп кетиш керек эле го. Эми бул дагы жапайы эмес, өзүбүздүкү, үйдө не болсо ошону жеп кете берсин дейт экен. Анан сөзгө кошумча кылып, жубайым, өмүрлүк жолдошум, бул сизге сабак болсун. Бул сизге сабак болсун. Сиздин да, менин да ата энебиз бир болсун. Бөлүп жарылмай болбосун. Бул сизге алына турган сабак болсун, мен эч нерсе алып барбайм дейт экен да. Ушундай. Жек көрүү болбош керек эки тараптан дагы.
кээ бир аялдар ушундай баягы өзүнүн ата энеси келсе компоттор 10 жылдан бери турган компоттор ачылып кетет, подвалдан чыгып кетет, шекараптар, бышырылбаган тамактар бышырылып кетет. Неге? Өзү тараптан келди да. А күйөөсү тараптан келсе жакындары эчтеке койгон жок дасторконго. Баягы нерселер жок, баягы вилка кашыктар жок. Эптеме септеме да. Койчу сен жактагы туугандар деп бири-бирин жек көрүп, жаман көрүп ушундай. Бири-бирибизди сүймөйүнчө бири-бирибиз тууган болбойбуз. Жакшынакай мамиле кылайлы бири-бирибизге. Күйөө ордун билип, аялын урматтап сыйласын, аял ордун билип, күйөөсүн урматтап сыйласа, иншалла баардыгы ордунда болот.